Америкалык отставкадагы адмирал Джеймс Стевердис менен жазуучу Элиот Акерман 2034 келе жаткан дүйнөлүк согуш жөнүндө роман китебинде алдыңкы 10 жылдыктагы масштабтуу дүйнөлүк кармашуу жөнүндө жана согуш кандай багытта болорун ачык жазышкан. Авторлордун божомолунда бул согуш буга чейинки болгон эки согушка окшошпойт. Эгер сиз алдыдагы согушта Америка Кошмо Штаттары мурдагыдай эле тизилген кемелерин, учактарын жана танкаларын алдыга коюп жеңишти багындырат деп ишенсеңиз, анда АКШ жөн гана көз арткан абалда кала берет дешет алар. Алардын пикиринде кармаш 2034-жылы түштүк Кытай деңизинде АКШ менен Кытайдын кагылышуусунан башталат. Бул китептин Амазонго жарыяланган анонсунда белгиленгендей өтө кооптуу глобалдык чыр-чатакка жол ачылат. Стевердис менен Акермандын согуш сабасынын алдын ала божомолдогондой пилотсуз учактар жана автономдуу пилотсуз аскер техникалары басымдуулук кылат. Ошондой эле алар түздөн-түз аскердик аракеттер, душман системаларына хакерлердин ири масштабтуу чабуулдары менен коштолот деп эсептешет. Ал эми китепте келечекте армиядагы адамдар азыркыга караганда азыраак болот деп айтылган. Ошондой эле Америка Кошмо Штаттарына элиталык атайын күчтөрдүн чакан топторун алдыңкы биотехнологияларга негизделген комплекстер менен интеграциялап окутууну сунуштады.